Бүгүнкү сабагыбыз бүгүнкү күн менен жаша деген, бүгүнкү күн менен өмүр сүр деген тема. Аллахка жана анын пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Бүгүнкү күн менен жаша деген сабакты ушу менен көп жолу өтүп атам, бирок кайра кайталашымды сурангандыктан жакшыраак мен азыр убактым чет жакта болгонума карабастан сиздерге убакыт таап кирип дагы бир 25-30 мүнөтчө ушул сабакты кайра өтүп коюшту чечтим. Эми эртең менен турдуңуз, бисмиллахиррахманиррахим. Эртең менен турдуңуз, таң атты, көрдүңүз. Биз инсаният көп катачылык кетиребиз. Кайсы убактарда сааттарыбызды туура эмес пайдаланганда жана убактыбызды туура эмес колдонгондо. Көп инсандар ушунун айынан өздөрүнүн нишасын таба албай, өздөрүнүн максатын таба албай, максат койсо дагы максатына жете албай, эртең нерсе шылтоолоп коюп, эртеңки күн менен жашаган инсандар бар. Ошолордун акысына иншалла кичине болсо дагы кирип болгон аракетим менен аракет кылам. Бүгүн настроением да аябай сонун, иншалла баары жакшы. Бүгүнкү күн менен жаша деген тема көп инсандарга пайда келтирет деп мен толук ишенем. Анткени мен бүгүнкү күн менен өзүм 1-3-4 жылдан бери бүгүнкү күн менен жашайм. Менде эртеңки күн, мынау күн деген күн жок чындыгында. Анткени мен ушул сабактарды, илимдерди Курандан алган, таржималдарды алгандан баштап мен бүгүнкү күн менен жашап баштадым. Анткени мен 3-4 жылдан бери бүгүнкү күн менен жашайм. Эртең менен турдуңуз, көзүңүздү ачтыңыз. Аллахым мага дагы бир күн берди. Альхамдулилля. Мен бул күндөн өзүмө пайда алам. Мен бул күндөн жакшы сооп амалга жетишем. Мен бул күндөн жакшы инсандар менен таанышам. Жакшы инсандар менен таанышып, мени тааныгандар мени дагы да болсо жакшы көрөт. Мени тааныбагандар тааныйт деген сыяктуу жакшы ниша менен эртең менен турдуңуз, сразу көзүңүздү ачтыңыз. Сиз бүгүн дагы мага келдиң. Сен менен мен көптөгөн жакшылыктарга жетем. Бүгүнкү күн маган бир шанс, бир возможность, Аллахым берген маган бир чоң бакыт деп кабыл алыш керек. Бүгүнкү күн, эртеңки күн жок. Көп инсандар эртеңки күн менен жашашат. Эмне үчүн? Көп инсандар, көпчүлүгү да, мен кайрылгандан көбү эле, мага кайрылгандардан көбү эле, мисалы, мен намазды эртең баштайм. Мен намазды бүрсү күнү баштайм, же мына күнү баштайм дейт. Анан намазын баштай албай жүрөт. Кээ бирки аялдар бар, диетаны эртең баштайм дейт. Эртең болот, бирок ал эртең бүгүн болду го. Эртең башта дейт да. Анткени эртең жок. Эртең бул биздин акылыбыздагы иллюзия. Эртең бул кандай десем, мисалы, көп инсандар бар, ушул эртеңки күн менен жашап, кандай десем, кечеки күнүн ойлоп, эртеңки күнүн ойлоп, убактыларын өткөрүп коюшат. Көп убактысын өткөрүп коюшат. Кээ бирки адамдар бар, ушунчалык, кандай десем, мындайча айтканда, убактысыны текке кетирип алышат. Эртең кылам, же болбосо өтүп кеткен өтмүшүнө өкүнүп, кечээ мына ишти кылсам болмок экен, кечээ мына ишти айтсам болмок экен, ушул ишти аткарсам болмок экен деп түшкө чейин уктап туруп, убактысын ошого да өткөрүп жүрүшөт. Эртеңки күн бул биздин акылыбыздагы иллюзия. Эртеңки күн жок. Эртең таң атты, кайра эле бүгүнкү күн. Бүгүн менен жаша дейт. Бүгүнкү күн менен жаша. Аллах берди, бүгүнкү күн менен жаша. Кечеки өткөн өтмүшүңдү эстеп түшкө чейин жатасың, бүгүнкү күн сага кайгырып чуркайт. Мен сага келдим го, мен сенин колуңда турам го. Сен менден эмнеге пайдаланбай жатасың депчи. Мисалы, көптөгөн аялдар, мен диетага отура албай атам, мен диетага отуруп өзүмдү арыктата албай атам дейт. Азыр башта диета десең, жок, эртең баштайм дейт. Эртең кылам дейт. Мисалы, ушундай мен мындай жайыраак айткан аракет кылам, анда көбүнчөсү мен тез айт десе айтып салып эле, анан көп адам түшүнбөй калышат экен. Мисалы, көп инсандар бүгүнкү күн менен жашаганды мындай чынына келгенде билишпейт.
Мен деле мына 3-4 жылдан бери эле билем бүгүнкү күн менен жашайм депчи. Анткени бүгүн мага Аллахым бир шанс берди. Бүгүн эртелептен турдуңуз, таң атты. Аллахым мага бир возможность берди. Аллахым мага бир жакшылык берди. Мен бүгүнкү күн менен сиз дос болосуз. Бүгүнкү күн менен сиз мындайча айтканда бүгүн сен менин досумсуң. Мен сени көптөгөн инсандарга тааныштырам. Көптөгөн инсандар сени билет, сени тааныйт, тааныбагандар сени дагы да болсо таанып жакшы көрөт. Сенден мен бүгүн мына адамга жолугам, мына ишти кылам, мына ишти бүтүрөм деп эсептеп ушунча ишти кыламын деп бүгүнкү күнү план кылыңыз. Иншаллах баардыгы сонун болуп бүткөн болот. Сиз эртеңкиге калтырбаңыз. Эртең көп инсандар бар, эртең намаз окуйм, эртең баштайм дейт. Бирок таң атат, таң атканда кайра эле бүгүн болот. Эртеңки күн жок, бул эртеңки күн биздин иллюзиябызда бар. Бул акылыбызда мындай иллюзия деп коет го, акылыбызга салып алган жөн эле бизди алдоочу иллюзия. Анан көп инсандар бар. Мындай да, кандай десем, мисалы, мен өзүм 3-4 жылдан бери бүгүнкү күн менен жашайм, ошон үчүн бүгүнкү күн менен жаша деген теманы көптөн бери эле айтып өтүп жүрөм бул сабакты. Анан колуңуздардан келсе ручка кагаз алып калсаңыздар жазыңыздар. Анткени бүгүнкү күн менен жашаш бул өтө чоң бакыт. Эртең эч ким билбейт. Эртең сени балким 4 адам желкесинде көтөрүп барып кабырга коюшуну. Эртеңки күн жок. Бул сага бүгүнкү күн келди, бүгүнкү күн ээрчип ыйлайт экен. Сен колуңда турамын го, сен менден эмнеге пайдаланбай жатасың? Сен мага эмнеге мындай көңүл кош болуп жатасың? Сен эртеңки күнүң, сен кечеки күнүм ушинтип өткөрүп жибердим деп мен үчүн өкүнөсүңбү дейт экен да бүгүнкү күнүбүзчү. Анткени бүгүнкү күн менен жаша деген бул жакшы нерсе. Анткени көп инсандар диета кармай албайт. Эртең кармайм деп. Анткени диета мисалы бир аял дейбиз же башка дейбиз. Диета кармаш үчүн мындай арыкташ керек. Арыктоо үчүн бир 3 ай. 3 ай бул 90 күн деген. Мисалы 90 күн болуп калат. Ошол 90 күн же 2 ай дейли 60 күн. Ошол күн бүгүнкү күн менен жашаш керек. Бүгүнкү күн ар бир күнүндө бир канчадыр бир калькулятор менен алып эсептесеңиз, бир жарым килодан өйдө же болбосо бир 800 граммдан өйдө салмак таштап турса, ал бир кыйлага бир 10 килограммга чейин же 7-8 килограммга чейин 2 айда арыктайт бүгүнкү күн менен. Максат айтат көп адамдар, максат кандай болуп калат анда, если бүгүнкү күн менен жашаса депчи. Максат бул максат менде дагы бар, максаттар бар, менде дагы пландар бар, мындай чоң пландар, чет жактарга чыга турган жол жүрүштөрүм бар, мисалы канчалаган. Эми бирок мен ал нерсени эстеп, ошол күн келгичекте ошол күнгө энергиямды, бүгүнкү мага берип аткан шансымды, бүгүнкү энергиямды ошол келгенде мен бүтүрөм, ошол келгенде мен ушул нерсени кылам деп жүрсөм, мен анда убакыттан уктурам. Эгер сиз бүгүн менен жашадыңыз, бүгүн сиз бүгүнкү күнүңүз үчүн бир иш кылдыңыз. Аябай жакшы иш кылдыңыз. Бүгүнкү күнгө мен бүгүнкү күнүн эсебинен бир адам баласы максат койгондо бир ошол максатка жетиш үчүн жол издейт. Ошол жолду издегенде ошол жолду туура пайдаланып атабы, жокпу? Сиз бүгүнкү күн менен жашадыңыз, бүгүнкү күндүн бир кышын тургуздуңуз. Анан бүгүнкү күн келди сага, таң атты, альхамдулилля таң атты, мага Аллах таалам дагы бир возможность берди. Мен бул күндөн жакшы иштерди кыламын. Иншаллах жакшы иштерге жетишемин, жакшы иштер менен алек боломун. Мен сооп амалдарга жетишемин бул күндө. Мен жакшы инсандар менен таанышам бул күндө. Жакшы инсандарга пайдам тиет, өзүм үчүн бир пайда келтирген жакшы бир иш кылам деп максат коюш керек. Максат алдыга койгон 10 жылдык, 5 жылдык ушундай максаттар болот го инсандарда. Ошол максатка жетиш үчүн дагы бүгүнкү күн керек. Бүгүн менен жаша. Бүгүнкү күндөн башка күндүн убакыт планировать этип убактыңды өткөрбөй, эртең мен мына нерсени кылам деп.
сен ойлогондой болбойт, адам ойлогондой болбойт ойлогон нерселер. Ошон үчүн бүгүнкү күн менен жаша деген теманы козгогонум дагы ушул. Аллах Таалам бизге күндөрдү хадия кылып берет. Хадияны туура колдонгонду билгенди бизге насип кылган болсун көбүбүзгө. Анан бул бүгүнкү күндө ошол максатка жетиш үчүн бүгүнкү күндүн ролу деп койсок, мындай ролу деп койсок болчудай, ролу аябай чоң. Анан максат 5 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык максаттарга бүгүнкү күндүн пайдасы мындайча айтканда жакшыраак тиет. Анан бир максатка жетиш үчүн сиз бүгүнкү күндүн кышын койдуңуз, эртеңки күндүн кышы жок. Уже сиз койдуңуз, бирок ал кыш сиз кааласаңыз, каалабасаңыз, же болбосо ойлошу мүмкүн, мындай жатсам деле ишим жүрүшө берет го, жатсам деле мындай болот го. Аллах жүргүзө берет. Аллах берет, бирок ал кыш коюлганы менен сиз кыймылдасаңыз, кыймылдабасаңыз, ал кыш артка коюлуп атат. Артка. Адам бир жерде турбайт. Адам же артка жылат, же алдыга жылат. Ошондой эле сизди ойлойт да мен, ким болбосун, сиздерди алдыга жылышыңыздарды, бүгүнкү күн менен жашап алдыга жылышыңыздарды. Көп инсандар мынтип айтышат да, убакыт бат эле өтүп кетти, эрте эле таң атат, кайра эле күн батат, убакыт тез өтүп атат дейт кээ бирки инсандар. Кээ бирки инсандар ушундай, мен ушунча ишти кылам, ушундай кылам дегенде Аллахым ушунчалык күндү берекелүү кылып коет, күн өзү берекелүү болуп келет. Баягындай менден пайдаланып кал, менден ушундай жетишип кал бир нерсеге дегендей, күн артыбыздан жүрүп, бүгүнкү күн артыбыздан жүрүп ыйлайт экен да, мындай сен менден пайдаланып кал, сен менден жакшы амалдарды кылганга жетишип кал депчи. Анан биз жүрө берет экенбиз да, эртең кылам, эртең мен качып кетпейт го, эртең бүтүрөм, же мынтем, тигинтем депчи. Анан ошол бүгүнкү күн менен көп инсандар айтып атпаймынбы, бат эле убакыт батат, бат эле. Кайсыл инсандарда максат, бул ниет жок болсо, ошол инсандардын убактысы тез кетет, берекесиз кетет. Мындайча айтканда, береке болбойт ал адамдарда. Мындай Аллах Таалам таң атканда ушул шүгүрчүлүк менен турду, таң атты, мага таңды бердиң, бүгүнкү күн келдиң, бүгүнкү күн мен сен менен дос болом, сен менен көптөгөн жакшылыктарга жетишем, бүгүн сен менин досумсуң деп бүгүндү сен өзүңө дос кылып алсаң, анда сенин ийгилигиң дагы бир эсеге көбөйөт. Мен бүгүн эң мыкты аял болом, эң мыкты аялдык ролду ойнойм деп. Сен бүгүн турдуң, таң атты, альхамдулилля, мен бүгүн эң жакшы эне болом, энелик ролду ойнойм. Анан эң жакшы энемдин дубасын алам, энемдин мындайча айтканда патасын алам деп, энеме жакшы иш кылам, энеме сооп иштерди кылам, энемдин ыраазычылыгын алам десеңиз, сизде иншаллах сонун болот. Сиздин энеңиздин дубасы менен даражаңыз дагы бир эсеге көбөйөт. Сиздин жеңишиңиз дагы бир эсеге көбөйөт. Анткени сиз эң мыкты эне болсоңуз, эртең сиз ошо баладан жакшылык гана көрөсүз. Сиз эң мыкты аял болсоңуз, бүгүн мен бүгүн эң мыкты инсан болом. Сиз эртең ошол күйөөңүздөн ыраазычылык угасыз. Дагы да болсо бир пайызга болсун деп коеюн, макул 2% болсун, күйөөңүздүн сизге болгон махабаты артат. Балаңызга жакшы тарбия бердиңиз, бүгүн эң жакшы мыкты ролду ойнодуңуз, эң мыкты энелик ролду. Эртең ал балаңыз сизге дагы да жакшы бала болуп берет. Анткени бүгүнкү күн бул бүгүнкү күндүр. Эртеңки күн жок. Эртеңки күн бул жөн гана сизди алдоочу бир иллюзия башыңыздагы. Эртең эч ким билбейт, эртең эмне болуп кетишин. Эртең биз ойлогондой болбойт, адам ойлогондой болбойт. Эртең мен мондой кылам деп эртеңки күндүн планын кыласыз, бирок Аллах каалаган нерсе болот.
эртең эмес балким таң атканда уже сиз бүгүнкү күнгө айланып, кайра эле бүгүнкү күн болуп калат. Кайра эле бүгүнкү күн. Кечеки күн, ушинтип кечеки күн өткөргөнүнө өкүнүп, убактыларын өткөргөн инсандар бар. Кечээ мен мына ишти кылсам болмок, мына ишти бүтүрсөм болмок, мына иш менен алек болсом болмок деген сыяктуучу. Ошон үчүн мен ойлойт элем, сиздер иншаллах бүгүнкү күн менен жашаганды, мындайча айтканда, бүгүнкү күн менен жашаган амалга өтөсүздөр деп. Бүгүнкү күн менен жашаштын планын түзөсүздөр деп. Анткени инсандар бар, кээ бир инсандар таң атат, таң аткандан кийин жумушуна кетет, жумушу барлар, башкалар кандай болбосун. Бирок бүгүнкү күндөн пайдаланышты билбейт. Бүгүнкү күндөн планировка деп коет, орусча айтканда, планировка кылганды билбейт. Мындайча айтканда, заработка деп коебу? Заработка кылганды билбейт да. Бүгүнкү күн бизге ушундай бир Аллах Таалам берген, бизге берилген бир шанс. Бул нерселерден жакшы амалдарды кылганы, сооп иштерди кылганы, энебиздин дубасыны алганга, күйөөбүздүн ыраазычылыгын тапканга, балдарыбызга эң мыкты эне болгонго жетишкен жакшы күн болуш керек. Анткени бүгүнкү күн бул бир күндүр. Ал күн мындайча айтканда бизге дайым эле бериле бербей турган күн болуп калышы мүмкүн. Биздин акыркы сапарыбыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күн менен жашаганды үйрөнүңүздөр. Бүгүнкү күн менен жашаганды билбегендер дагы да билип, үйрөнүп бүгүнкү күн менен жашашсын. Эми мен айтарым баарын айтып бүттүм. Эфирди сактайынбы, жокпу билбейм. Эми аз көрөбүз. Сизде көп инсандар күндөрүн кандай өткөрөт, ошол жөнүндө жакында тема ачып, суроо жооп кылабыз. Кыздар менен иншалла. Анан эркектер кирбей деле койсоңуздар болмок бул жака. Ассаламу алейкум. Бишкектен мен Бишкектен эч кайсыл медреседен илим албадым. Назира. Алейкум ассалам. Ооба бар. Эми бияка алаксыбай. Бүгүнкү сабак өзү бир 25 мүнөт эле убакыттык болчу. Мен аябай көп сүйлөп койдум. Кааласаңыздар, эмки жумага же понедельникке иншалла жакшы темада мен жакшы пикир кылганды үйрөндүм деген сабакты өтөмүн. Же болбосо мен жакшы эне болгонду үйрөндүм деген. Ушул эки вариант бар. Ошол эки варианттан мен бирөөсүнө сөзсүз өтөм. Ал дагы 25 мүнөт, 30 мүнөттүн тегерегин түзөт. Барыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү күн менен жашаган насип кылган болсун барыбызга.